Соорутуучу Кудай. 31 август. Ишенүүчү адамдардан кандайсың деп сурашса, алар көбүнчө Кудайга шүгүр деп жооп беришет. Менимче бул эң сонун жооп, албетте чын жүрөктөн айтса. Көбүнчө мындай суроо берилгенде жалган айтып, эки жүздүү болуп, оор жүрөк менен болсо да, баары жакшы деп жооп берүүгө туура келет. Чынында баардык майда чүйдөсүнө чейин айтып, бөлүшкүбүз келбей жатат. Кудайга шүгүр деген жооп эң туура жооп деп ойлогонумдун себеби бар. Албетте, Кудайга шүгүр деген жооп бул жашоодо баары жакшы дегенди билдирбейт. Бул жашоодо баары сонун жана эч нерсе оорубайт дегенди билдирбейт. Бул эки сөздүн мааниси көп. Ыйык жазууда баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле деп жазылган. Ошентип, бул эки сөз менен биз баардыгы үчүн Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Ушунун баары эмнеге мени менен болуп жатканын түшүнбөсөм да, Кудайга шүгүр деп жооп берем. Бул жооп менен мен Кудай баардык нерсенин үстүндө экенин, баардык процесстерди Кудай башкарат экендигин ырастайм. Баары үчүн Кудайды даңктайм. Жана менин жашоомдо болгон үчүн ага ыраазымын.